Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы мүмкүнчүлүгү чектелген аялдар менен кыздардын абалы деген теманын алкагында атайын иш-чара өттү. Аны Борбор Азиядагы майыптыгы бар аялдардын кыймылы жана теңдик бирикмеси уюштурду. Теңдик уюму 2014-жылдан бери мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды көз карандысыз жашоого үйрөтүп, алардын укуктарын коргоп келет. Жыйындын уюштуруучуларынын бири Укей Мураталиева коомдо мүмкүнчүлүгү чектелген аялдар 2 эсе кысымга дуушар болорун айтат. Биз Кыргызстанда билебиз аялдарга карата кандай күтүүлөр бар. Күнүгө биз ошол күтүүлөр жөнүндө өзүбүз окуп келебиз, же болбосо кабылып келебиз. Аял катары бизден үй бүлөбүздөн баштап чөйрөгө чейин кандай талап кыларын угуп эле келебиз. Бирок ошол эле учурда майыптыгы бар адамдар, аялдар бул аял катары категориядан чыгып калгандай да. Анан ошондуктан майыптыгы бар аялдар бир эле учурда 2 эсе кодулоого кабылат. Бир четинен аял катары болсо, экинчи четинен майыптыгы бар аял катары. Теңдик коомдук бирикмеси көпчүлүк учурда мүмкүнчүлүгү чектелген аялдардын укуктарын коргойт, гендердик тең укуктуулукту жөнгө салат. Бүгүнкү күндө майыптыгы бар жарандар бир массада эмес, алар ичинде түрдүү катмарга бөлүнөт жана ар бир категориянын өзүнө жараша муктаждыктары бар. Алардын эң негизгиси бул медициналык текшерүүлөргө болгон муктаждыктар. Медицинаны алсак, майыптыгы бар аялдар айлап, жылдап, мисал үчүн тиешелүү медициналык кароодон өтө албайт. Себеби бул шарттын жоктугуна туура келет да. Анан биз ооба шартты түзгүлө деп айтып жатабыз, себеби негизи медицинага бардык адамдар кайрылат да. Түзүлгөн шарттардын пайдасы коомчулукка жалпы пайдасын тийгизмек. Света Эсенказиева арабага байланып отурганына 10 жылга чукулдап калган. Бирок ал мүмкүнчүлүгү чектелип олтуруп калганы менен жашоодон үмүт үзгөн жок. Бүгүнкү күндө ал Теңдик коомдук бирикмесинде иш алып барып 2 жылдан бери эмгектенет. Ал жерде майыптыгы бар адамдарды көз карандысыздыкка тарбиялайт. Анын белгилешинче, коомчулукта мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга боор оору менен карагандыгына карабастан, тиешелүү шарттар менен колдоо жок экенине зээни кейийт. Учурлар болот, мисалы биз барганда, больницаларга барганда пандустар жок болот, коляска менен кире албайсың. Бизде ар бир адам постоянно алып жүрүш керек да. Коом транспорт немелерге биз такси менен жүрөбүз постоянно. Биздин алган пенсиябыз жетпейт да, мисалы да мен мисалы бир айда 7-8 миң дарысын ичейм да өзүм. Өзүбүздүн алган пенсиябыз 7 миң, ага жетпей калат. Анан ошо коомдук транспортто неме кыласыз, кыйналам. Мен мисалы көбүнчө такси менен түшүп, ошо таксиден акча көп кетет, ошого кыйналам. Бүгүнкү иш-чара негизинен түрдүү тагдырга кабылып, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын бетме-бет отуруп, жашоо тажрыйбалары менен бөлүшүү максатында уюштурулган. Аны менен катар коомдо майыптарга болгон көз карашты өзгөртүп, аларды коомдун бир бөлүгүндө жашаган кадимки жарандардай кабыл алууга өбөлгө түзүп, колдоо көрсөтүү. Жанара Абдуллаева, Урмат Мамбеталиев, 5 канал.